Бизнес клуб программасы өз уктуруусун баштайт. Кызматыңыздарда Руслан Ахматбек. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн абдан актуалдуу теманы талкуулайбыз. Теманын аты балдарыбызды чет өлкөдө кантип окутабыз. Абдан жөнөкөй так суроо. Бүгүн ошол суроого жооп бериш үчүн студиябыздын конокторубуз бар. Студияда булар Болушбек Абдыжапаров мырза, World of Education компаниясынын негиздөөчүсү жана директору, жетекчиси, жана Бермет Саадамбекова айым, ошол эле компанияда, World of Education компаниясында кеңешчи. Урматтуу угармандар, эгер сиз балдарыңарды же болбосо жакындарыңарды негизи эле чет өлкөдө кантип окуйбуз деген сурооңуз бар болсо, же пикириңиз же оюңуз бар болсо, биздин 0312 68 06 06 телефон номуруна чалып, өзүңүздүн сурооңуздарды биздин конокторубузга узатсаңыздар болот. Болушбек мырза өзү менин билгеним көп жылдардан бери бул тармакта иш алып барып атат. Көп мекендешибизди чет өлкөгө окууга жиберип, андай сооп иштерде калды десек болот. Көп студенттин багын ачты десек да болот. Суроону сизден баштайлы, Болушбек мырза. Быйыл акырын май айына келе атабыз. Орточо бир Кыргызстанда жыл сайын 60-62 миң бала бүтүрөт экен. Азыр чет өлкөгө окууга эми мыйзам ченемдүү нерсе албетте. Каяка кетип атат, канча кетип атат? Руслан, саламатсыздар. Чоң рахмат. Сиздер жакшы таануу, уже 10 жылдан болуп калды. Жыядан баштап буюрса. Негизи окуу боюнча азыр ушундай так маалымат биз айта албайбыз. Негизи бул эч бир жерде катталбайт да, кайсы студент кайсы жерге чет өлкөгө барат экенин окуусу азыр белгисиз. Статистика жок турбайбы? Ушундай так статистика жок. Биздикилер студенттер чет өлкөгө барганда, мисалы Малайзия же башка мамлекет биздин элчибиз болсо, ошол консульствого алар барбайт да, так регистрация каттоодон өтпөйт. Ошондуктан бул мындай маалымат болжолдоп деп айтса болот. Менин оюмча жыл сайын 4000 студенттей ушундай тегеринде студенттер чет өлкөгө окууганы барышат. Бир ЮНЕСКО деген маалымат бар, ЮНЕСКО сайтында. Ошол жерде да маалымат да болжолдоп деп айтышат. Алардыкы да 4000 же 3000дей ошол маалыматты да изилдеш керек. Бирок кайсы жактарга, кайсы мамлекеттерге көбүнчө студенттер барат экен, ушул белгилүү. Ошондой маалымат. Биринчи орунду Россия ээлейт. Көбүнчөсү Россияга кетишет окууга, бюджетный формамдай же болбосо өзүлөрү төлөй турган университетке кетишет. Шаарлары Москва, Казань, Новосибирск, Томск, көбүнчөсү Томскка кетет. Анан кийин экинчиси Казакстан. Негизи Казакстан жакын болуп атпайбы? Ошол чет өлкөгө болуп, ошол жерге кетишет. Кытайда мен өзүм Кытайда 2005-жылы окугам. Ошол 2005-жылда баштап көбүнчө студенттер Кытайга да кетишет. Аяка 200-300 жыл сайын студенттер кетишет. Көбүнчөсү Пекин, Шанхай, Урумчи, Гуанчжоу шаарларына. Анан тиги Европа мамлекеттерге, Польша, мындай арзаныраак Польша болот, Чехия болот, ошол мамлекеттерге кетишет. Туркия жыл сайын 300-400 студенттен 3 жыл мурун кеткен болчу. Азыр билбейм, ушул 2 жылдан баштап уже азыраак кетишет. Түркияга азыраак кетишет. Түркияга балким ушул Түркиянын Кыргызстандын мамилеси саясий маселеси чыккан да. Кайсы кесипти көбүнчө, кайсы кесип? Кесиптер негизи көп. Эгер мисалы 5 жыл мурунку кесиптер кырдаалды салыштырсак, азыркы жыл менен өзгөрүштөр көбүрөөк. Мисалы мурунда болсо студенттер көбүнчөсү баягы эле бизнес, юриспруденция,
ушундай кесиптерге багыттарга тандашкан болчу. Азыр болсо көбүнчөсү IT, инженерия, мындай кичине техникалык кесиптерге кетишет да окууга. Сиз өзүңүз ушул көп жылдардан бери ушул багытта иш алып барып келип атпайсызбы? Тенденциялар кандай өзгөрүп атат? Мисалы өзүңүздүн байкооңуз боюнча. Тенденциялар көбүнчөсү азыр биринчи бул негизи эки эле максат бар тиги студенттерге чет өлкөгө барып окуп келгени. Биринчиси ошол жерде барып окуп, аяктан калып, ошол жерден иштеп, буюрса ошол жерден жакшы иштеп, анан ошол жерде калып калышы мындай биринчи максат. Экинчиси бул баягы ошол жерде окуп, аяктагы кесипти окуп алып, анан кайра Кыргызстанга келеби же башка жерде иштейби деген мындай ошол максат менен кетишет көбүнчөсү. Анан кайсы кесипте негизи популярдуу? Ушул технический жагынан баягы IT, компьютерный инженерия, инженерия жөнөкөй, анан тиркемелерди жазуу, мобилдик тиркемелерди, мобильный приложение бул орусча айтканда, ошол абдан популярдуу болуп атат. Ошондой эле бизнес багыты. Бизнес багыты, финансы, аналитика. Баягы ошол жерде ошол кесипти окуп, анан кийин ошол окуп бүткөндөн кийин иштегенге кандай мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар. Ошол шарттар ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо, анда ошол кесиптерге окшат. Бул жанагы сан бул барган сайын көбөйүп атабы? Мисалы сыртка окууга кетүү мисалы мекендештерибиздинчи көбөйүп атат, жылдан жылга көбөйүп атат. Окуучулар көбөйүп атат. Окуучулар кеткен окуучулар көбөйүп атат. Анан алар да көрүп атышат. Мисалы акчалуу колунда бар адамдар көбүнчөсү чет элге биринчи максат балдарын чет элге аракет кылышат. Албетте ар бир ата эне өзүнүн баласына баягы жакшы билим бергиси келет да. Бул табигый нерсе да. Анан көбүнчө ата энелер сетиңиз ошол Казакстан, Россиянын, Европа деп бул кымбатпы? Ошону чет өлкөгө жиберип баланы окутуу. Негизи кымбат. Ооба, кымбат. Бул деген арзан эмес. Негизи чет өлкөгө барганы эле негизи кымбат. Авиа билети, ошол жерде жашоосу Кыргызстандан кичине кымбатыраак болот. Бирок азыр болсо Кыргызстандын баягы жашоо турмушуна баалары да көтөрүлүп. Анан мисалы ошол эле Европада, мисалы Польшада азыр окуусу, бир жылдык окуусу 1500 евро болуп калат. Эң минимальный окуу баасы 1500-2000 евродай. Англис тилинде. Анан жатаканасы мисалы 100-150 евро, тамак ашы 100-150 евродай. Ошол салыштырганда биздей болуп калат да. Ошо акыркы учурларда мындай тамашалап калышат да, андан көрө биздеги окуу жайга тапшыргандан көрө чет мамлекетке барып окуп келгени дагы арзаныраак депчи. Бул ушундай болуп калды. Кээде арзан болот. Мындан тышкары ошондой эле айтып кетмекчимин, ушу көп эле өлкөлөрдө ар кандай скидкалар да болот. Ошол себептен мисалы жакынкы эле арада бизде Польшада скидка болгон. 640 евро бул жатаганасы менен, окуусу менен жана ошондой эле тамак ашы менен. Ошондой ар кандай мүмкүнчүлүктөр болот. Бул негизи баладан да көп негизи көп ошол негизи көз каранды болот да. Анткени англис тили жакшы болсо, мисалы ошондой эле успеваемость да жакшы болсо окуусу, анда мисалы ар кандай скидкалар бизде бар, мисалы Түштүк Кореяда бар. Демек бул ошондой эле англис тилинен дагы көз каранды болот да. Негизи Болотбек мырза, сиз өзүңүздүн иштеген компанияда кандай эме бар? Мисалы Бишкектен көп тапшырабы силерге же болбосо аймактардан көп келеби? Ушундай бир статистикаңыз барбы? Негизи окуучулар көбүнчөсү Бишкектен. Негизи Бишкекте көбүнчө студенттер, окуучулар окуйт болуш керек менин оюмча. Көбүнчөсү канча. Анан аймактардан келгендери алар ушундай маалымат азыраак да. Алардын мисалы негизи максаты бул менин оюмча да, бул жеке оюмча. Мисалы аймактардан келген балдар Бишкекке барып, Бишкекте иштеп, ошол жерде акча таап, ошол жерде окуп, ошол жерде калыш керек деген максат койгон болуш керек. Бишкектеги окуучулар болсо алар чет өлкөгө атайын уже эң башынан ушундай максат коюшат.
Демек бул жерде мындай дагы маселе бар турбайбы? Сөзсүз түрдө баягы чет өлкөгө окуш үчүн сөзсүз түрдө баягы материалдык абал негизги шарт эмес экен, кааласа жанагы сиз айткан бермедайым сиз айткан жеңилдиктерден колдонсо болот экен. Анда негизги чет өлкөдө окуунун негизги шарты эмне? Негизи тил. Англис тилин чет өлкөдө окуйм деген. Көбүнчөсү англис тили. Чет өлкөдө окуйм деген бала англис тилин билиш керек. Англис тилин билиш керек. Кандай деңгээлде билиш керек? Жакшы орусча сүйлөгөндөй деңгээлде болуш керек. Орусча деңгээлде. Эркин эле сүйлөш керек да. Анда деген баланы деген биз ошо чет өлкөдө окута турган болсок, анда баягы 11-класска келип, мына эртең майда бүтүрөт дегендей эмес. Эртерээк даярдаш керек турбайбы? Бул канчанчы класстан баштап бул? 5-6 класстан уже 5-6 класстан даярдай башташ керек, Негизи себеби бул биринчиси баягы мектепте окуганда алар баягы эле биология, химия, математика ошол эле сабактарын окушат. Англис тилинде көбүнчө биздин мамлекет мектептеринде англис тили деңгээли кичине төмөнүрөөк. Анан алар дополнительный курстарга барыш керек. Англис тилди 1 жылдын ичинде окуй албайсың. Аны 2-3 жыл окуш керек. Андан тышкарыда мындай практика болуш керек. Же болбосо чет өлкөгө барып ошо же бир летний каникул болобу, же бир курстарга катышса болот. Мен болсо өзүм англис тилин окуган тажрыйбам мындай. 9-класстан баштап уже ойлогом англис тилин уже сөзсүз түрүндө билиш керек. Себеби байкем айткан, сен деген уже окушуң керек. Анан кийин баягы бизде туристтер келет, волонтерлор келет. Ошолор менен практика болгон да, ошол көбүрөөк практика болуп, уже кичине жакшы болуп калат. Бирок аны чет өлкө окууга ошондой деңгээлде эмес болчу. Себеби мектепте окуйсуң, анан кайра үйгө келесиң, үй тапшырмасын жасайсың ошол. Мындай курстарга ошол катышкан эмесмин да. Ошол 5-6 класстан баштап азыр эметсе болот. Уже азыр курстарга барып даярданса болот. Андан тышкары баягы эмелер бар, программалар Америкада бир же башка мамлекеттерде 1 жылдык окуу академикалык бир мектепте окуса болот. Мисалы, бизде бир программа бар Америкада. Ошол жерде 1 жыл окуйсуң, Американ үй бүлөсү менен жашайсың 1 жыл, тамак ашы бар, окуусу мектепте, автобус барды санап көрсөк, где-то 1 жылдык ошондой окуусу жаткан тамак ашы менен $7,500 кылат. Чыгасыз. 1 жылдык. Бул негизи арзан эмес, бирок кымбат дагы эмес. Көтөрүмдүү да. Негизи. Эми азыркы учурда кээ бир мектептердин азыр, мисалы, жеке мектептердин $2,000-3,000 болгонун эске алсак, анда аябай деле кымбат эмес. Негизи болушубузда мисалы бирөө келип баласын ошол чет өлкөдө окутам десе, мисалы келди, сизге баласын эчтип келди. Сиздин кадамдарыңыз кандай? Эмне дейсиз? Бул кандай мүмкүнчүлүк сунасыңар? Сөзсүз түрдө анын абалына жараша бир мындай чечим таап бересиңерби? Ошо аракет кылып беребиз. Бул негизи кадам көбүнчөсү 11-классты бүтүрүн майда уже азыр мына аттестат алып келди, ортосунда тапшырды, всё. Чет өлкө барайын деген мына акчасы бар, всё, кеттик дегенде ошондой көбүнчөсү келишет. Анан алар менен консультация жасайбыз, айтабыз мындай англис тилин билиш керек, тиги акчасын баарын эмет. Көбүнчөсү 11-класстан келишет, бирок кадамдар кандай? Кадамдар биринчи текшеребиз анын деңгээлин, англис тилин. Экинчиси бул анын сабактарын кандай жакшы окуду. Анан кийин кайсы мамлекетке калоосу. Көбүнчөсү баягы Европа, Америка деп каалайт. Америка деп каалайт биринчиси. Анан кийин баасын уккандан кийин дагы кичине төмөндөйт да тиги. Анан калоосу и виза деген шарт. Негизи көбүнчө мамлекеттер биз Кыргызстан баягы Америкага тапшырсак кичине кыйыныраак болот визасын көбүнчөсү. Бошуңузда азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Угутабыз? Могу окуу боюнча бунун адреси кайякта, кайсы адреске барса болот? Бул кеңеш боюнча сурап атасызбы? Атыңызды айтып кетсеңиз.
Мен атым Улай Бишкек шаарынан звонить этип атам. Азыр анда Болушбек мырза, сиз компанияныздын далегине телефонуну айтып койсоңуз эгер кеңеши боюнча. Биз ошондо Бишкек шаарында Киев көчөсүндө жайгашканбыз. Бул Караван деген соода түйүндүн бет маңдайында. Так маңдайында болуп атат. Так маңдайында. Телефондоруңуз? Телефон номерибиз бар 0700 500 300 деген номер. Бул ошол WhatsApp номери, ошондой эле биздин компаниябыздын ошол жумуш номери да. Азыр чалсаңыз да болот, ошол жерде эме Кеңеш берип айтып айтып беришет. деп. Анда урматтуу бармандар, ушул бүгүн балдарыбызды чет өлкөдө кантип окутабыз деген суроону талкуулап атабыз. Жок, биз деп атабыз. Биздин бүгүн студиябызда ушул World of Education компаниясынын негиздөөчүсү жана директору Болушбек мырза жана Бермет кеңешчи Бермет айым бизге ушул суроого жооп берип атышат. Сурооңуздар болсо чалыңыз. Болушбек мырза, анан сиз келди, баягы кеңеш берип айтып бересиз. Мүмкүнчүлүгүнө жараша, баланын деңгээлине жараша кеңеш берип ошо бир мындай бир жардам бергенге аракет кыласыз. Бирок сиз айтып атасыз, алар кеч келишет, 11 класста бүтүп атканда депчи. Сиздин кеңешиңиз эмне? Канчанчы класста келиш керек? Мисалы мен эртең баламды чет өлкөгө окутам десем, мен канчанчы класста алып барышым керек сизге? Менин оюмча. Сиздин оюңуз боюнча. 8-7 класста уже келсе болот. Келип бир сыйра сиз менен кеңешип кетиш керек. Бул деген бекер, биз 2 саат сүйлөшөбүз, кеңеш беребиз, мындай кайсы мамлекеттер баасын баарына так маалымат беребиз, ошол 2 саат сүйлөп, ал ошол маалымат бекер жөнүндө айтып беребиз да. Анан кийин өзүлөрү чечет, анан дагы келишет, анан дагы сүйлөшөбүз. Ошол менен 2 жыл келсеңиздер болот күн сайын. Уже 11 классты, уже 11 класс сентябрдан баштап уже документтерди тапшырыш керек. Анда перевод. Сиз ошо кеңештен баштап ошол университетке тапшырууга чейин баардык ушул процессте жардам бересиңер, э? Сиздин адистериңиз жардам берип, ошол айтып, бул анда аябай эле оңой турбайбы? Ата эне өзү, мисалы көбүнчө ата эне каякта окутам, эмне кылам деп, же болбосо бала өзү издеп келет, бул бир аз да жеңилирээк болот турбайбы, э? Бул акысызбы? Бул берген кеңеш. Бул консультация баары ошол иш алып баруу бул бекер. Бул эч кандай биз акча албайбыз. Бул анан кийин тиги биз андан тышкары ушул студенттер окууга кеткенден кийин университеттен окуп баштап негизи биздин ишибиз бүтөт. Бирок негизинде чынында бул иш бүтпөйт. Себеби бул биринчи курстан окуп, тияктан проблема чыгат, сабакка катышпайт, же тияк жаман окуйт. Анан кийин кайра университет бизге кат жазат, мына студент окубай атат, келбей атат, тиги биз ата эне менен да байланышабыз. Алар менен Балаңыз тентек болот, окуу деп. Ошону менен биздин ишибиз 2 жылга да созуп кетиши мүмкүн. Биз анда сиз жөн эле алып туруп, баланы алып туруп мындай посылка кылып жибербей турбайсыңарбы? Андан дагы жардам берип турбайсыңарбы? Бир аз жоопкерчиликти да алабыз. Негизи, себеби биз айтабыз, ушундай мамлекет бар. Биз жиберген университеттин да ишенимдүү болуш керек. Себеби баягы ошол кесипти окуса, анысы эгер деңгээли жетпесе, биз жиберип, анан кийин ошол жерде окуй албаса, бизде күнөөлүү болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби алар айтат, сен кеңеш бердиң, ошол университет жакшы деп. Анан ошон үчүн биз атайын анын деңгээлине ошондой университетти таап беребиз. Деңгээлине жараша. Бермет айым, мына биз азыр баягы өлкө жөнүндө, мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиздин бул кеңешиңиз кандай кесиптерди тандаш керек азыр? Бала мисалы, азыр биз көбүнчө азыр эмне актуалдуу болсо ошого жараша кээде балдарыбызды багыттап коюп атпайбызбы? Же болсо бала азыркыга карап. Сиздин мына 5 жылдан кийин бала бүтүрөт, 4-5 жылдан кийин. Бул 4-5 жылдан кийин кандай кесиптерди сиз эме аласыз, мындай сунуштайсыз да? Азыркы маалда негизи кесиптерди карап өтсөк, бул техникалык кесиптер популярдуу болуп атат. IT Болушбек айтып кеткендей, IT кесиптери, ошондой эле туризм, кулинария, анткени Кыргызстан эми өзүңөр билесиңер, бул туризм жактан абдан күчтүү. Ошол себептен негизи чет мамлекетте окуп, ошол алган билимди бул ошо Кыргызстанда колдонсо болот да. Ошол себептен азыркы маалда ошол көптөгөн балдар ошо түшүнүп атат, жана ошол туризм жана кулинария жака кетип атат да. Бул Малайзия болобу, бул Швейцария болобу, ар кандай кесиптик. Мына бир мисал айтып кетейин. Мисалы азыр бизде эң мындай популярдуу бир университет бар Малайзияда. Атайын кулинария боюнча, именно гостиничный бизнес кулинария боюнча окууга окуса болот. Ошол жерде 1 жылдык эмеси төлөмү
$4000. Аны бүткөндөн кийин мисалы 2 жыл окуйт, 2 жыл ошо жерде окуп параллельно практика болот. Алар даярдаган тамактары ресторанга кетет. Ресторанга кетет, андан тышкары анын окуткан мугалими атайын повар Германиядан келген бир адис, именно кулинария боюнча. Ошол окутат баары 2 жылдын аягында Кытай тамагын дарына үйрөнөсүң, Индиян тамагын үйрөнөсүң, Малайзиян тамагын үйрөнөсүң, дагы европейский тамактарын, баардык тамактарын, дүйнө жүзүнүн тамактарын баарын принцип үйрөнүп келесиң. Анан бияка келгенде поварлар азыр жакшы поварлар азыр тартыш. Эч табылбайсың. Сурасаңар, бул поварлар азыр эң жакшы поварлар, алардын айлыгы $1000 ашып кетет. Жакшы кафе болсо, тамагы жакшы болсо, элдер келет туурабы? Ошон үчүн азыр ушундай кесиптер биздин оюнча абдан жакшы болот ушундай кесиптерге окуганда. Сиз кандайдыр бир ошол бала келгенде бир мындай тест өткөрүп, анын жөндөмүнү аныктай турган бир эмелериңер барбы? Бул тажрыйба да. Тажрыйбанын жыйынтыгында. Ооба, жыйынтыгында. Негизи эгер каалоосу болсо, окуйм деген максат болсо, мындай максат койсо, анда окуп кете алат да, негизи. Англис тил деген бул мындай. Негизи биякта, эгер биякта окуп албаса, чет өлкөдө атайын курстар бар. Атайын ошол жерде окуп, 3 ай, 4 ай же 5 ай болуп, ошол окуп бүткөндөн кийин англис тили жакшы болуп, анан кийин университетке тапшыртылат, колледжге. Ошоңузда эми ошол сиздин тажрыйбаңыз азыр мындай, эгер мына кыска сураганда, кайсы өлкөгө азыр жиберген дагы мындай перспективдүү болуп калды? Мындай бардык акчасынан, көтөрүмдүү, виза жагынан, коопсуздук жагынан туура. Мен оюмча 2-3 мамлекеттерде биздин менталитетти дагы эске алган. Ооба, туура. Биринчиси мен оюмча Малайзия. Уже Малайзиядан окуп келип келген студенттер бар, уже окуп келип бүтүрүүчүлөр азыр уже адис KCB банкта бирөөсү иштейт, экинчиси Акнетте иштеген болчу. Насбанкта бирөөсү азыр иштеп атат. Анан негизи Малайзияда жашоо шарты бизге көтөрүмдүү да, биздикине негизи. Анан экинчиси Польша. Европада, Польша бул Европейский союз, европейский стандарттары бар. Ошол жерде Польшаны бүткөндөн кийин европейский диплом, аны бүткөндөн кийин Польшанын университетин бүткөндөн кийин Германияга иштесе болот, же башка мамлекеттерге иштесе болот. Алардын окуусу €3000 болуп калат орто. Андан тышкары бизде ар бир 2 ай сайын скидкалар, мындай англисче айтканда scholarship, негизи бул скидка да, бул эме мисалы 4000 турган окуусу где-то 1000 болуп калышы мүмкүн да, эгер эмеси. Ошол стипендия тапканга да жардам бересиңерби? Ооба. Жардам бересиңер, э? Андан кийин бала баргандан кийин ийгилигине жараша дагы бунун эмеси өзгөрүшү мүмкүн, э? Кийин эгер жакшы окуса, дагы дополнительный эмесин берет. Аны иштесе болот. Студенттер негизи Европада баардыгы иштейт. Байдын баласы, кедейдин баласы баардыгы иштейт. Негизи алардын менталитети мындай, тиги мектепти бүттүңбү, университетти бүттүң, всё. Өзүң акча таап, өзүң жашап кетишиң да керек да. Түштү. Мен бул биз айтып атпайбызбы, жанагы англис тилин билиш керек деп атабыз, жакшы окуш керек деп атабыз. Мындан тышкары эми сен балаңды мындай айтмакчы чет өлкөгө жиберип атасың, өз алдынча жашоого да. Ошол балдар көбүнчө силердин өзүңөрдүн мындай дуушар болгон практикаңар, тажрыйбаңар эмнени көрсөтүп атат? Биздин балдарда, чет өлкөгө кеткен балдарда кандай жөндөмдөр жетпейт же, кандай жөндөмдөр болуш керек? Чет өлкөдө өз алдынча ата-энесинен көз карандысы турмушту улантып кетиш үчүн. Көбүнчөсү бул көптөгөн студенттерде мындай волонтер мындай тажрыйбасы болуш керек да. Андан тышкары ошондой эле спортто бир гана жетишкендиктери болуш керек.
Анткени көптөгөн студенттер ошол скидкага мисалы берип аткан кезде ошонун баардыгын карайт да, бир гана англис тилин эмес, ошондой эле кандай окуйт, кандай алып жүрөт өзүн, активдүүбү, активдүү эмеспи, негизи кандай олимпиадаларга катышкан эмес, ошонун баардыгын карайт да. Ошол себептен азыр эле мен ошол биздин угармандарга кеңеш берип кетет элем. Азыртан баштап эле ушундай волонтерский бир организацияларга кирип, же болбосо спорт менен машыгып, ушундай жетишкендиктер болсо, анда бул дагы силерге бир кандай мындай жеңилирээк жардам болот да, ооба. Анда бул активге булардын баары топтой бериш керек турбайбы? Бир гана баягы аттестаттын бааларын эмес, жөндөмдөрүн дагы. Чет өлкөгө жиберип кеткен балдар көбүнчө сиздин эми көргөнүңүз боюнча биздин кыргыз балдар эми 17-18 жашында кетип атат да, эмнеден кыйналат? Эми окуудан тышкары. Алар ошол жерге барганда. Ну, ата энеси жанында эмес. Эч ким сага тамак даярдап бербейт. Эч ким сени бир проблема чыгып калса, кайра албайсың. Мындай ошол биринчи проблема, бул алар көбүнчөсү биринчи жолу кетип атышат. Мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып коеюн. Баягы Кытайга кеткенде биз эч ким түшүнбөйт орусча. Кыргызчаны түшүнбөйт албетте. Анан ошол алардын тилинде сүйлөш керек болот. Анан мындай кайрыла турган бир жардамчы азыраак да, өзүңдү мындай топтоп мындай алып жүрүшүң керек да, туура жүрүш керек да өзүнчө. Биздикилер мисалы кээде булар билет да, бул жерде шаарда бирдеме болуп калса, ата эне бар, чалып койсо бир проблема чечилет. Же болбосо кылмыш эмес, бир жерде балким бирдеме сындырып коюшат, же тиякта бир менен туура эмес мамиле болуп калгандан кийин эми ошол эң биринчиси ата эне жанында эмес да, ошол эң проблема. Эң анда деген бул биринчи эле жөндөн баягы жоопкерчиликти өз мойнуна ала билиш керек турбайбы? Угарманыбыз бар экен, угарманыбыз менен программабызды улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Угуп атабыз? Мен суроом бар эле, азыр жаныңардагы бала айтып отурбайбы, английский тилин билсе, чет өлкөдөн окуп келсе, бул жакта Бишкекте поварлар жетишпейт депчи. Негизи английский эмес, немецкий язык, французский языкты бүтүп келип повар болуп иштейт дегендерге, мисалы үчүн, место бербей атышпайбы таптакыр. Аларды деген дайы четип, балдар кетирип, таптакыр иштетпейт баягы. Кандай эмне жөнүндө разговор болот негизичи? Кыргызстанда вообще мындай эме жок да бизде. Рахмат силерге. Сиз айтып атканыңыз сиз айтканыңыз баягы англис тилин билсе деле, баары окуп келсе деле келгенде жумуш таппайт деп атасызбы? Ошону айткыңыз келип атабы? Ооба, ошону айтып атам. Жумуш деген жок. Биздин эле өзүбүздүн эле кыргыз балдар, администратор болуп иштеген кыргыз кыздар эле иштетпей таптакыр эле. Эмес, вообще чет өлкөдөн бүтүп келген эмес эле, жөн эле мындай эле туугандарын киргизип коюп иштетип атышпайбы. Аны эми баарыбыз эле билебиз да. Анан бул бала эмне жөнүндө айтып атканын мен түшүнүп эле атам, бирок это недопустимо в Кыргызстане. Рахмат силерге. Макул эже, рахмат. Эже мындай сиз туура эле айтып атасыз деп атат. Чет өлкөгө барып англис тилини же болбосо тийиштүү деңгээлде билим алып келип Кыргызстанда иш баары бир таппайт. Анткени Кыргызстанда адилеттүү түрдө жумушка орношуш мүмкүн эмес деп атат, иштетпейт дейт. Сиздин тажрыйбаңыз эмнени көрсөтөт? Чын эле эже айткандайбы? Бул негизи ошондой, анысы туура. Негизи туугандар деле ишке аласың. Бирок азыр тенденция мындай, өзүлөр ЖИАда иштеп көргөн мүчөлөр да айтат, эгер мындай жакшы адис болсо, аларды баарын иштей алат. Азыр жакшы адис тапчу. Азыр о компетенттүү, өзүнүн ишин жакшы мыкты билген адис жок дейсиз эле. Ошол эле биз айтабыз, экономист, юрист көп дейбиз, бирок ошол эле экономист, юристтер жетишпей атпайбы, туура? Жакшы. Негизи мен негизи эмне үчүн кулинарий повар боюнча айткан, бул конкретно определенный бул кесип. Англис тил деген бул жана англис тилинде окутат. Мисалы Малайзияда орус тилинде окутпайт. Ошон үчүн англис тилин билиш керек. Любой мамлекетке барсаң, хотя бы эч болбосо, хотя бы англис тилин билиш керек. Себеби англис тилинде өзү окуу. Маалымат алуу, кесиптер кайсы? Повар,
гостиничный бизнес боюнча азыр нехватка болот. Мисалы менин оюмча баягы школдо пансионатка жыл сайын барып атабыз, алардын сервис, алардын көрүп атасыңар кандай кылып атат. Деңгээли да, разницасы көбүрөөк да. Анан тышкары IT, инженерия, дагы сварщик да, мисалы ушул да кесип. Сиздин айткыңыз келген баягы угармандарга, ата-энелерге балдарыбызды жалаң эле диплом ээлери кыла бербей, кесип ээлери кылалы деген. Ошол жерде иштеген, кесип үйрөтөлү деп атасыз. Анан бул ортодо бир сүйлөшүп атканда Болушбек мырза сиз айтып калдыңыз жанагы көргөзмөлөр боюнча. Бул Бишкекте булар кайсыл маалдарда болуп турат? Бул мисалы ата-эне барып, баласы менен барып ошол кайсы университет боюнча кандай тааныша алат же силер аркылуу таанышабы? Ошол жөнүндө бир маалымат берсеңиз. Берим дайым элем сиз. Бизде негизи ар бир айда көргөзмөлөр жүргүзүлөт. Бул эл аралык көргөзмөлөр, биз айтып аткан. Бул чет өлкөдөн ошол университеттердин өкүлдөрү келет. Бул жакта мындай семинар деп айтып койсок болот. Аяка ата-энелер, балдар чакырылат. Аяктан бетме бет ошол өкүл менен сүйлөшүп. Жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү менен. Ооба, анан маалымат алса болот да негизи. Бул белгилүү бир убакытта болобу же? Бул негизи бизде бардык ошол жарнама, бардык маалымат биздин ошол Facebook'та жана Instagram'да страничкаларыбыз бар, ошо атайын официалдуу. Ошол жакта бизде дайыма ошол маалымат чыгат. Мына азыр келе жаткан 10 мартта, уже эмки жуманын аягында, 10 мартта бизде эң мындай чоң көргөзмө болот, выставка. Атайын ушул выставкага 20 чакты университеттен келишет, чет өлкөдөн. Ошо бир аз улантасыз, бугарыңыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз. Менин атым Мурат. Мен мына конокторго суроо берет элем бир. Мындай биринчи кадам бул тил билиш керек да, четке окугангачы. Экинчиси эмне мындай коопсуздугун кандай кармай болобу, эмне даяр эмнеге балдар даяр болуш керек да? Рахмат. Тил билиш керек деди, экинчиси эмнеге балдар эмнеге жөндөмдүү болуш керек, даяр болуш керек дегендей берди окшойт. Негизи максат коопсуздук маселеси бул мындай. Университет бар, университеттин жанында жатаканасы бар, таң ашы кафетерия бар жанында, ошол жерде окуйсуң. Бирок университет шаарда жүргөнүң ошол жерге башка жерге барып, мисалы сага ошол боюнча алар жоопкерчилик албайт. Негизи коопсуздук маселеси көбүнчөсү бизде да чыккан эмес. Уже 8 жылдан, 9 жылдан бери иштеп келатабыз. Сиз баягы анда тобокелчиликтери, рисктери аз болгон өлкөлөргө жибересиз да. Конечно, мисалы мындай Малайзия, Европа ошол жерде коопсуздук маселеси. Мыйзам иштеген, укук бар болгон өлкөгө жиберип атасыңыз. Анан негизи максат коюш керек. Мен тиги мамлекетке барып, окуп, анан кийин эмне кылам деген максат биринчи коюш керек. Мисалы жөн эле барып ошол жерден көрөбүз кандай экенин, андай болбойт менин оюмча. Атайын максат коюш керек. Ушуну бүткөндөн кийин баланча ишке тапшырам деген ушундай максат биринчи. Албетте сиз муну кабыл алып атканда бүт балдарга түшүндүрүп бересиз. Ошону түшүндүрүп бересиңер, э? Бул жана эмне жөнүндө айтып аттыңыз эле, көргөзмө боюнча. Көргөзмө. Атайын азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы, угатабыз? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык угатабыз. Мен Моуреке суроо берейин дедим эле. Только бул ушу кечип неметип калдым мен. Кулинария жөнүндө эле же башка дагы кесиптерге болобу? Эжеке атыңызды айтып койсоңуз? Үмүт. Бир гана кулинария жөнүндө сөз кылдыңызбы? Үмүт эжеке, сурооңузга чоң рахмат. Жок, бир гана кулинария эмес, көптөгөн кесиптер бар. Биз ошол бул мисалы катары айтып кеттик. Кулинария жөнүндө жана туризм, информационный технология, бул техникалык кесиптер жөнүндө айтып кеттик. Ал эми көптөгөн ар кандай кесиптер бар. Бул бизнес багытта, бул экономика, финансы, демек медицина, ооба. Жана авиационный менеджмент бул Кыргызстанда популярдуу эмес, бирок чет мамлекетте абдан популярдуу бир кесип болуп атат. Ошондой ар кандай кесиптер бар. Ошо балаңыздын кандай машыгуусу болсо, анда ошол машыгууга жараша кесип тандасаңыз болот негизи. Ошондо бирден ушуга улай эле. Негизи бала же болбосо ата-эне баласы менен чогуу
тандап атканда биринчи приоритет катары эмнени эске алыш керек? Кесипке жараша университетти издеш керекпи же биринчи университетти тандап алган ошол жерде кайсы кесипти окушу? Жок, биринчи кесип болуш керек, анан кийин ошол кесипти. Ошол кесипти эң жакшы кайсы университет окутат деп издеш керек. Ооба, туура. Мисалы, эгерде бул техникалык кесиптер болсо, биз көбүнчө Малайзиянын сунуш кылабыз, анткени Малайзия бул баасына караганда дагы мындай кымбат эмес варианты, ылайыктуу. Андан тышкары дагы ошол абдан күчтүү, жакшы билим аласыңар да. Ошондой варианттар бар. Ошондой эле көргөзмө жөнүндө айтып кетели. Көргөзмө жөнүндө Атайын маанилүү маалымат угармандарга. Биз 10 мартта отель деген Орион деген отель бар, Дзержинский менен Московский кесишинде. Суббота күнү болот, 10 мартта саат 1-де бизде ошол көргөзмө башталат. Ошого 20 чакты университеттер келет. Атайын алар ушул университеттин өкүлдөрү Польшадан келет, Англиядан келет, Канададан келет, Америка, Европадан келет, Испания, Германиядан келет, анан Малайзиядан келет. Ошо дүйнө жүзүндө көп 20 чакты ушул университеттер келишет да. Бурса ошол жерден консультация мындай түздөн түз. Ошол көргөзмө сиздин ишкана уюштурат да компания, World of Education уюштурат. Ошо 10 мартта, ошо бир эле жолу 10 мартта болобу же дагы кийин болобу? Кийин болот, бирок биз 10 март бизде мындай 10 мартта болот, анан октябрдын ортосунда болот да. Октябрдын ортосунда. Бул деген чоң көргөзмө, атайын ушул 20 чакты университетти чакырабыз негизи. Андан тышкары ар бир ай сайын 2 жолу презентация семинарлар болот. Азыр бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз? Мен азыр жаңы эле ошо радио кошулдум, анан мен баламды өзү консерваторияда окуйт да. Кайерде окуйт? Консерваторияда. Консерваторияда, фортепиано боюнча. Анан ушул Германияга барып окуп келсеби деп. Сен түшүндүң. Суроонун багытын түшүндүңүз окшойт. Негизи бул Музыка боюнча дагы, ушул маданият тармагында дагы сиз аракет кылып атабыз. Германияда, Германиянын консерваториясында негизи Германияда немис тилинде окутушат. Немис тилин билиш керек. Ооба, немис тилин билиш керек. Атайын биз немис тилин окуш үчүн ошол курстарга Германияга жиберебиз. Ошол андан кийин уже консерватория тапшырса болот. Тапшырса болот, жакшы. Анда Болушбек мырза, акыркы суроом, демек Кыргызстанда орто статистикалык бир кыргыз жараны өзүнүн баласыны баягы бул чет өлкөдө окуйт деген бизде дайыма эле мындай да, чет өлкөдө байлардын балалары гана окуйт деген нерсе бар да. Демек сиз азыр сиздин жүргүзгөн ишканаңыз, жасаган ишиңиз ушуну көрсөтүп атат. Мен ушул программанын аягында демек орто статистикалык бир мекендешибиз баласын кааласа чет өлкөдө окутат экен. Аракет кылса окутат экен. Сиз буга көмөк көрсөтүп, жол көрсөтүп, мындай багыт бере алат экенсиңер, э? Сиздин ишканаңыздын ушул эң негизги миссияларынан бири жардамы ушул окшойт, э? Ошон үчүн ушул бүтүм туура, мен ойлогонум. Туура. Ошон үчүн сиз азыр компанияныздын атын, дарегини, телефонун дагы бир жолу же бермей дайым сиз айтып койсоңузбу, угармандарга дагы бир жолу кеңешке келе турган болсо. Компания аты World of Education, бул World of Education да аталат. Биз Киевский көчөсүндө тиги Караун центрдин бет маңдайында бир здание бар. Ошол жерде жайгашканбыз. Телефону 0700 500 300 оңой эле. Анан вебсайт бар. Вебсайт бирок англис тилинде World Check It KG. World Check It KG. Рахмат. Урматтуу угармандар, ушун менен биздин программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн бизнес клубда балдарыбызды чет өлкөдө кантип окутабыз деген суроого жооп издедик. Бул келип кызыктуу маек куруп угармандардын суроосуна жооп берип, абдан керектүү маалыматтарды бергендер. Бул биздин Бишкекте иш алып барган World of Education компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Болушбек Абдыжапаров мырза жана ошол ишканада эле кеңешчи болуп иштеген Бермет Саадаганбекова айым. Эгер сиз балдарыңар чет өлкөдө окутам десеңиз, бул биздин World of Education компаниясына кайрылсаңыздар болот. Ал эми уктурууну Руслан Акматбек алып чыкты. Программаны кайталап Марал ФМ кечи сайтына аласыздар. Кайрадан эфирге калкышуу. Угушканча саламатта болуңуздар.